Shake your body, don't stop, don't miss. All you ladies pop your pussy like this. All you ladies pop your pussy like this. Тондар жалпыңыздарға ассалаумалейкум. Урматтуу катталуучулар, Нуркейжи YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бишкек шаарынан мына ушул сиздер көрүп турган Kia Sorento автоунаасы сатууга коюлуп атат. Мен сиздерге машина боюнча полный колдон келишинче көргөзүп туруп, аягынан машина боюнча информация, телефон номер, баасын көрсөтөм. Машинаны көрүп турасыздар. Мындай жасалган машинаны мен өзүм мына ошончо машина менен иштеп жүрүп биринчи жолу көрүшүм. Биринчи жол дегеним, буну ушул Кореядан өткөрдө экспресс доставкадан түшүргөнүбүздө көргөнсүздөр. Именно ушул машина тартылбай калган. Наркы K7 тартылган азыр. Будан кийинки видеолорубуздагы K7 бар и K5 бар. Экөө тең полный заводской краскада тугандар. Бизден алыспай биз менен бирге болуңуздар. Каналга подписаться болуп, коңгуроо басып коюңуздар. Будан кийинки машиналар дагы таксиге жарамдуу, өтө популярный машина. Kia Sorento боюнча максимальный комплектация тугандар. Чёрный бриллиант, поворот повторитель бар, 360 градус камера бар, бесключевой доступ бар, ступенькасы бар. Анан мына жеринде мындай жасалган эшикте полоса кеткен, пластмассовый, полный заводской краска мына жеринен байкасаңыздар болот. Так, машина идеальный, таптаза. Sorento. Көрүп турасыздар, 2 рабочий глюштил бар. Диффузорлор дагы өтө сонун, жарашыктуу. Артынан культурный көрүнөт тугандар. LED лампа, парктроник, задний вид камера, J-Line комплектация деп коет тугандар. Sorento. Мына жеринде 360 камерасы бар. Так, эми сиздерге ички салон боюнча көрсөтөйүн тугандар. Так, арт жагынан баштайынчы. Арты электрический, крышка багажник электрический ачылат. Ого! 4D ковер салынган, полик салынган, мындай айтканда. Даже мыногу обшивкага чейин. Көрдүңүздөрбү? Вообще идеальный, таптаза. Электрический насос. Присоска менен. Бул жагыны кайра басасыздар, жабылат. Так, эми арт жагынан баштайбыз. Арт жагы боюнча бул жерде шторка бар. Шторка бар, подсветка бар. Подсветка коюлган, эми заводской эмес, бирок коюлган. Подогрев заднее сиденье, электропакет, коричневый кожаный сиденья, подлокотник, подстаканник, панорама крыша, көрүп атасыздар. Ой, бай, алдын караңыздар. Так, көрдүңүздөрбү? Но зарядканы. Бул 220 тугандар. Азыр мен муну зарядканы саям, байкаңыздар. Опа, зарядка кетти. Зарядка кетти. Жакшы, өтө сонун. 220 вольт бар, иштейт, как положено, как штык. Мындай өзүнчө бир немелери менен экен. Необычный. Мындай комплектация өзү редко эле. Так, бул жана полный электропакет, электрический күзгү, память сиденья, электропривод менен бар жок иштейт. Эми ички салон боюнча комплектация боюнча көрсөтөйүн. Капотун ачып коер. Так, датчик слепой зона бар, полоса кармайт, антизанос, мультироль, круиз-контроль, подрулевой липсток, пробеги 156 2.2 турбо дизель, кнопка старт-стоп, кондиционер, двухзонный климат-контроль, подогрев обдув передние сиденья, подогрев руля бар, шестиступенчатый автомат коробка плюс типтроник, спорт режимдагы бар. Бул жагында раздатка деп коелу, мындай өзүнүн жалпак тил менен түшүндүргөндө автохолд, ручник, драйв мод, жанагы эко режим. Светофордон күлчайт этип алып, светофорго барганда мотор өзү автоматически чыгып өчөт. Тормозду бошотсоңуздар, от алып кете берет. Задний вид камера, парктроник. И подстаканник. Бул жагында USB зарядка. Бул жагында дагы көрүп атасыздар. Состояние боюнча, люк боюнча. Бар жок законный иштейт. 2.2 турбо дизель 4 вд. Панель жагы боюнча кожаный мындай эмеси менен 2 ключ бар. Так, эми мотор жагы боюнча
Крышка багажник алынып келген, экспресске жүктөлгөндө. Бул жагы идеальный, таптаза ойдо. Таптаза идеальный. Бул жерде 3 LED лампа болот. И противотуманка. Парктроник болот, анан 360 камера. Так, азыр мен машина боюнча информация көрсөтөйүн. Мындан заднийге салганда көрүп атасыздар. 360 камера бар. Эки күзгүдө, алдында и артында. Көрүп атасыздар машинени. Так, мына ушундай. Так, машина боюнча информация. 2016-га 17 2.2 турбо дизель. Свежий перегон, $27.500 коюлду. Мына ушул телефон номерге байланышка чыгасыздар. Так, 4 выды болгондо дагы. Родной краска. Мына ушундай. Так, буюрса туугандар, телефон номерин көрдүңүздөр. Видеонун астына да телефон номерин калтырып коебуз. Чалып, байланышып, машина жаккан болсо, содалашсаңыздар да болот. Ылдый жагында, спойлер жагында карап коюңуздар бир сыйра.